Кака кетесиң, тасага түшүп го дейт. Көрсөм мен термелип аткан экен да. Ошондой деген акырайма мен кырмап барып отуруп калдым. Эжемдер келишти, лечение албасаң болбойт дейишип. Средне тяжелый, орто туруктуу деп коет. Ошондой состоянияда келген. Азыркы учурда абалы жакшы. Бул сотрясение бир лечение менен жакшы болуп кетти. Азыр дагы дальше 3 айдан жеңил лечение алыш керек. Мындан буяка невропатологдордун көзөмөлүндө туруш керек. 12 күндөн бери мектепке барбайм. Неге? Сиздин айыңызда? Акырын мен кама отуруп калгандан жатып калган. Эжеме звонок кылдым, эже звонок кылып кызым алып кетти. Мен ушундай авария болдум. Немеде жатам. Канан медсестра машинаны уктабай давай элең деп сурады. Десем, эмне? Каласам уктабайдам, каласам уктабайдам. Ал менин ишим. Анан айттым, ошо авария болду. Жолдо машина менен кагышып кетти. Шофер уктап калган экен дедим. Анан номерим жазып алышкан. Ошол боюнча келген жок да, тергөөчү да келген жок. Дайын жок. Тергөөчү да келген жок. Мен айттым го сизге, машина оякта турса. Анан машинага антелесем сизге да төлөсөм мен андан көрө сотко төлөгөнү жакшы болуп кеткен болот. Өз негизи ислам шариятында да ошол эгерде шоферду эме кылган болсо, сиздин бүт полный ошол менен больницанын эмесин көтөрүп берет. Ошо 10 күндүк сиздин 10 күн жатат экен деп айттым да, менчи 10 күн жатат экен деп, 10 күн эмес, ошо 10 болду. Десем анан ошол күндөгү сиздин тапкан эмеңизди да, кирешеңизди да чыгашаңыз да төлөп бергенге милдеттүү деди. 2 жыл алыш керек, 3 айда. 2 жыл алыш керек да. Толук сакайып кетпейт азыр бергесине. Ошол азыркы дарылануусу, анан кийинки леченияларына өзү чөйдөн акча төлөш керек болот да, же мамлекет тарабынан? Аны мамлекет өзү чөйдөн. 2 күн мурдума мына жериме чейин шишип кеткенде болуп эле килкилдеп эме болуп жүрдүм да. Ошондо деле баягы бирөөгө бир долгуруну бирөөдөн бир нерсе өндүрүп алайын деген ой жок да мендечи, мен андай нерсени билбейм. Достор, мен сіздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Окуяны айтып бериңизчи, эмне болду эле, сиз кайсыл күнү кырска кабылдыңыздар, эмне болуп таксиге чыктыңыздар беле, кайсылдыктан кайсыл жакка баратат элеңиз? Ошонтип. 2 апрель күн болчу. Мен Оштон учкундан отурганмын, өзгөнгө карап кетип атканбыз. Анан өзгөнгө жетпей Шарал менен Кароолдун ортосунда талаада авария болду. Машина менен кагышып, встречный полосага чыгып кеткен шофер уктап калган. Сиз айдоочуңуз? Ооба. Шофер уктап калып, встречный полосага чыгып кеткен, жанында шери да уктап калыптыр. Мен встречный полосага чыкканда айттым шоферго. Встречныйга чыгып кеттиң. Биринчи ойлодум, бул тамашалап атат, эмне кылып атат депчи. Ой, күлүк экен, ар нерсеге кетти оюмчу. Анан оны ойлоп бүт эле уже машинага карап кетип атат, жакындапчы. Анан баягы ак машина эле көрүнөт көзүмө. Анан баягы отурган орнумда шоферге карап эме кылдым да, талпындым. Ой, встречныйга чыгып кеттиң, азыр кагышабыз машина менен. Дедим, уккан жок. Ошо мына ушул жерден ушунчалык неме бар эле да, расстояние. Встречный келеткандагы аварийканы жагып, кичине скорость азайтса болмок беле, же ал азайткан жок, же бул неме кылган жок, скорость менен барып эле
кагышып кетишти да. Баягы машинага барып удар тийгенде машина биз чыккан машина Тико болчу да, жеңил. Баягы ошондон ойлойм да, машинанын рулу солго бурулуп кетти да. Солго бурулуп кетип, талага карап чыгып кетти машина. Тала менен тыркада күтүк барып туруп токтоду. Ошондо баягы машинага удар тийгенде мен мына жагынан бул жагынан мына бутум тийиптир, баягы менин астына чыгып калган окшойт машинанын астына. Ошондой болуп авария болгонбуз. Анан кийин сиз ушул болжол менен күндүзү эле кечке эле саат качаларда болгон? Saat azır men. Ben 11:48'de звонок кылып атам, 30-dan өтүп кетти да өзү. Ошол маалда акам звонок кылган да мен айткам 11:48'de. Ошо 30-dan өтүп кетти да деп звонок кылган. Анан где-то машинанын ичинде канча адам бар эмесиздер? 5. 5 адам. Шофёрдун алдында шери экөө тең уктап калыптыр. Шери да, шофёр да. Анын артта балдар бар эле. Алар эмне болду билем, ошо 12:29'da мен машинадан түшүп ушинтип эле 4 аякта отуруп калдым да. 4 аякта отуруп калдым. Мени караган адам болбоду. Шофёр кетти, бирок встречный машина менен договор кылганычы. Баягы кагышып алды го. Ошон менен договор кылып, ошонун немесинде жүрдү. Скорый чакырайлык деди, чакырбагыла деди шофёр. Милицияга келгенче мен буякта разборкамды өткөзүп алайын деди. Разборкамды өткөзүп алайын, скорый чакырбагыла деди. Бирөө келип скорый чакырыш керек деди. Себеби мен ушундай 4 аякта эле отуруп калдым да. Мурдум канап атат. Багажниктеги немелери чачылып калды машинанын астыначы. Чачылып төгүлүп калыптыр. Мен аны көрбөйм. Анан ошо талаада иштеп жүргөн балдар келип, ушундай бетиме суу чачып, ушундай көзүм караңгылашып эле отуруп калдым. Мурдум канап аткан деле сездим менчи. Анан ошо балдар келип, бетиме суу чачып тургандан кийин эже суу чабасызбы деди. Десе ошо мен жок ичпейм дейм. Десем баягы суу берген бала зирек бала экен, жакшы акылдуу бала экен. Эже болду, ошо орозоңуз ачылды, мурдуңуз канап атат деди. Анан деп андан кийин суу ичип, суу чачкандан кичине өзүмө келип отуруп калдым. Ошол маалда 12:29 экен эле. Акам звонок кылды. Телефондун немесинен карап анан 12:29 болгон экен дептим да. Анан ошол жерде отурдук, скорый чакырган жок. Келгенче бүткөзүп алайлык деп кагышып кеткен машина менен неме кылып жүрдү. Шофёр скорый да чакырган жок, мен алдыма келип караган да жок да. Анан бир Актикода кичинекей жаш бала келип, ошондой жаш бала келип, эже жүрүңүз десем, немеге больницага апарайын деп жетелеп жөнөдү. Анан жөнөгөндөн кийин жанында шеригин бар, сен дагы кошуп барып кел деп кошуп берди. Больницага келдик. Больницага келип приемныйга келсек. Ошо сиздер кандай үлгүдөгү машиналар эмеспи? Кайсыны? Сиз бараткан машина кандай үлгүдөгү машина эле? Тико. Тико эле. Ак Тико болчу. Анан кандай машина менен кагыштыңыздар? Машина менен ошо келийтат да, чоң машина келийтат. Мен машинанын кандай экенин карабадым, ушу жолго карап эле баягы жакындаган сайын ушу машинанын мындай бампери дейм, мына жеринде тушугун карап эле чоң машина да. Ушундай келип калышканда өлдүм дедим, көзүм жумдум, өлдүм, өлгөнүм ушул экен дедим. Ылдамдык жогоркудан бараткан эле? Ооба. Ошону айттым, ушул жерден ушунчалык расстоянияда уже келитканын көрдүм да, уже жакындап келатат машиначы. Встречныйга сала бергенде бар эле аралык, жана мен бул эмне тамашалап атам, эмне кылып атат дегенче болбой эле уже карасам ушундай аралыкта машина келатат. Анан ушундай ынтылдым да шофёрго карап, ынтылып, машинага урунасың, азыр встречныйга чыгып кеттим, укпаптыр. Уктап калыптыр. Баягы сиздерден башка адамдар кандай жаракат алды? Сизден башка адамдар? Мани билбейм, мен баягы түшүп эле 4 аякта отуруп калдым, ким эмне болгонун билбейм. Ушу мурдум канат, өзүм менен өзүм болуп эле отуруп калдым менчи. 4 аякта каяк? Машинадан чыгып талаада отуруп калдым да, ушинтип элечи. Отуруп калдым. Кийин анан бир маалда келишти. Bir bala kelip анан жүрүң сизди немеге алып барайын деп. Ого чейин шофёр же скорый чакырган жок, же неме кылган жок, өзүнүн немесинде жүрдү. Жанагы встречный менен. Шофёрдун өзүнүн акыбалы кандай эле? Балким анын
өзүнүн абалы ушул тез жардам чакырганга башка кылганга абалы шофер жүгүрүп эле встречный машина менен сүйлөшүп жүрдү деп атам го. Башкалар скорый чакырайлык десе чакырбагыла деди. Скорый чакырбагыла, азыр скорый чакырсаңар ГАИ келет. Мен буякта кагышып кеткен машина менен договор кылып алайын. ушундай болду. Сизге кандай неме диагноз коюшту, эмне болду? Кандай? Анан бул жака немеге алып келишти, приемныйга. Приемныйда врач жок экен. Ушу келгеним кандай билбейм, анан мына жерден жетелеп лифт иштебейт экен деп немеден 2 колтуман судуруп алышып, немеге чейин чыгып келипиз. Гинеколог роддомго чейинчи. Роддомго чыгып кетип атсак, кандай аял келет, төрөгөн келет, ким экен десе, ошо мен айтып коем, эле жөлүп атамбы деп коем. Көрсөтсүн эле ушу гинекологияга алып чыккан экен. Ошол жерден врачтар карашып, медсестра сакамасонок кылды. Ошо карындашым авария болду депчи. Анан кийин эмеден анын хирург врач түшүп, анан бул жака алып түшүштү да. Сиз менен ошол авария болгондор кайсы ортомуз жашат? Алар бул жакта эмеспи? Алар тууралуу маалыматыңыз жокпу? Алар эмне болду билбейм. Мен ошентип эле отуруп калдым, анан бир жаш бала келип, ошо Актикода бала экен, о да келип жүрүң эже сизди больницага апарайын деди. Ошо больницага жаткандан бери ушу больницадан. Ушуну менен жатасыз. Сотрясение дешти, ошо мына бутумку көргөн, бутум тийген, кысылып калган да. Көрсөтүп аласызбы? Көрүнбөй, ошо кетип эле калды бул жерчи. Мына жерге чейин сыздап ооруп жүрдү да, баса албай чолуңду басып жүрдүм. Анан көкүрөгүм тийген, мурдум тийген. Сотрясение дешти да. Сотрясение мозга. Больницага келип түшкөндө да мен жата турган оюм жок, тиричилигим калат. Жатпайм, кетем дей бердим да. Анан баягы шоковое состояниеде окшойт экен. Анан бул жакта жаткан бир аял айтып калды. Ой, кака кетесиң, тасага түшүп атасыңбы дейт. Көрсөм мен термелип аткан экен да. Анан ошондой деген акырайым, мени кармап барып отуруп калдым. Анан эжемдер келишти, лечение албасаң болбойт дешип. Ошого чейин деле мен бирөөгө мындай догурунуп же бир нерсе кылайын дебей эле кетем, тиричилигим калат дей бердим эле да. Бул жакта келгенден ооруканада жакшы эле караштыбы, жакшы эле мамиле болдубу? Немеге түшүрүштү? Томография түшүрүштү. Томографияга кече оны да түшүрдү уже. Ага чейин түшүрсө болот эле, же андан мурдараак түшүрсө болот эле. Оны да түшүрдү да. Ошондо канчасында кырсык болду дедиңиз? Экисинде. Экисинде. 10 күнүнөн өтүп калыптыр да сиздин өзүңүз жатканыңызга. Демек 10 күн аралыгында сиздин азыр бул айыгып, жакшынакай болуп өзүңүзгө келип калган учуруңуз экен да, 11 күн болуптур да. Бирок баскандачы мындай болтам да, өзүм башым башкара албай калдым. Башым кака кетсе ошо мындай резко бурулганда дагы кака оосом ошол жака чарпып кетем да. Анан кече мына ошо мынакей. Көрүнөт экен. Немеге ушундай бурулам деп барып туруп баягы ашкананын немесине, эшигине ушундайынан чабып тийдим да. Ушул 10 күн аралыгынан бери сизден ушул күнөөлүү тарап дейбизби, ошо айдоочунун жакындарыбы же өзү келип алакаңы сурап болду, кандай болду? Жакындары келген жок. Өзү келип ошо 5-тигин 10-тигин дарыларга жазган экен врач. Ошолорду алып берип атты, анан кече 10-да немеге көрүндүм. Анда да мен өзүм чыгып бардым да. Мына жерден жолдон көрүп калган, мен ушундай болуптам, невропатологко көрсөтөм дедиң эле го десем, анан анда барып түшүп келиң деди. Өзү барып мерде түшүп невропатологко көрүнүп, окулистке көрүнүп келдим. Невропатолог ушу дабылар жазып берди. Ошондон кийин кичине башым айланган, кичине токтоп. Бирок ошо 2 күн алдым, бүгүн 3-сүнө алып бүттүм. Кече ошентип дагы немеге колун эме кылып алдым да, уруп алдым. Бул оорулуу эже ЗЧМ сотрясение головного мозга деп коет. Жабык түрдө башынан жаракат алынган. Бизде лечение алынып, невропатолог полный консультация болуп чыкты. Баш сөөгүн томографияны алдырдык, баш сөөгүн таза чыкты. Азыркы учурда абалы жакшы. Сиздерде канча күндөн бери жатат? Бизде
10 gün болуп калды. Азыркы учурда абал жакшы экен. Алгач келген учурда абал оор беле кандай деген? Средне тяжелый, орто туруктуу деп коет. Ошондой состоянияда келген. Азыркы учурда абалы жакшы. Бул сотрясение бир лечение менен жакшы болуп кетпейт. Азыр дагы дальше 3 айдан кийин жеңил желпи лечение алыш керек. Мындан буяка невропатологдордун көзөмөлүндө туруш керек. Ошо жеңил желпи лечение алганда канча жол алыш керек бул жол? 2 жол алыш керек ар 3 айда. Ар 3 айда 2 жол алыш керек дагы. Толук сакайып кетпейт азыркы бир лечение менен. Ошо азыркы дарылануусу, анан кийинки леченияларына өзү чөлөнүн акча төлөш керек болот да, же мамлекет тарабынан болот? Аны мамлекет түзөйт өзүнүн чөлөнүн. Ошо судмед экспертиза мындай кече алдык. Жаткандан бери келип текшерген эч ким болбоду мени. Ошо немеге авария болуп түшкөн күнү кечке маал келген бир 2 тергөөчүчү. Келип не болду эле дегенин баягы желбешке салып койгондой болуп эле термелип жаткам да менчи башым тегерен. Анан жатсам ошо 2 тергөөчү келип сурады. Анан айттым, ошо авария болду. Жолдо машина менен кагышып кетти. Шофер уктап калган экен дедим. Анан номерим жазып алышкан. Ошол боюнча келген жок да, тергөөчү да келген жок. Дайын жок. Тергөөчү да келген жок. Тергөөчүнү да кече кайра звонок кылып атып чакырып. Өткөндө кайсы күнү неме кылдым мен? 7-күнү звонок кылдымбы? Кылсам неме деди да. Тергөөчү сен экенсиң, келбедиң, менден качан көрсөтмө аласың, заявление аласың десем, мен неме келип өзүңүз көрсөтмө берип кеттиң дейт. Анан мен кантип көрсөтмө берем сага? Өзүм жерде туалетке зорго чыгып келип атам, барып келип атам, башым тегеренип. Сен кел мага десем, мен бара албайм деп өчүрүп койду. Тергөөчүнүн аты жөнү ким? Тергөөчүнүн аты неме? Тынчтык деп атат, Тилек деп атат. Кайсыл Өзгөн райондук милициясы карап атат ошондо? Билбейм, ошо Куршапка Куршапка келиң деди. Билбейм да, ошондой деди. Анан кече келди. Кече келип, күбө катар неме бересиң, көрсөтмө бересиң деп жаздырып кетти да. Мен жазганым жок мен. Мен айтып бердим, ошону да толук жазбаптыр да. Мен баягы невропатолог жазып берген дары ичип алып, башымда аңгы-доңгу болуп, уйку тартып, мындай болуп тургам да. Анан келген экен айттым, ушундай каршы полосага чыгып кетти шофер. Нар жактан неме бар эле. Наркы машина деле аварийкасын жагып бир нерсе кылып, ушу аварияны болтурбай койсо болобу эле билбейм, бирок экөө тең ушундай айдап келип кагышты дедим. Десем, кагышып, анан баягы чоң машина болгон үчүн, тико жеңил машина болгон үчүн жолдун чекесине мен оюмча да ушу машина тепкенде, удар бергенде, баягы машинанын ролу солго бурулуп кетти да. Бурулуп кетти, ошо талага карап кеттик. Анан ошону айтсам, баягы машина менен кагышкан жерин жазбаптыр да. Ал айдоочу ошо көп күндөн бери уктай элек экен, эмнеге уктап калыптыр, ошол тууралуу айтпадыбы кийин келгенде? Айткан жок. Больницага келип түштүк, анан медсестра машинаны уктабай айдабай элең деп сурады. Десе, эмне? Кааласам уктабай айдам, кааласам уктабай айдайм. Ал менин ишим деп койду. Деди. Канча жаштагы киши болду? Ошо эме нагы эле жооп берип койду да медсестрага. Жашы канча жаштагы? Жашы айдоочу. Бир 20-дан ашкан, 30-дан ашып калган. Жаш эле бала. Киши эмес, жаш бала эмес, орто жаштагы адам да. Анан эми кандай болот, тура болбойбу? Өзү келип жатканда эле мен жатпайм, чыгам деп аткам да. Чыгам, мен жатпайм. Лечение жазып берсеңер, карасы да үйдө деле алганча эме кыла берем. Кызым 12 күндөн бери мектепке барбайт. Неге? Сиздин айыңызда? Ой, мен больницадамын. Кичинекей кызым бар, 4-класста окуган. Аны караган эч ким жок. Мектептен калдырат. Анан ошо келип жаткан күнү да ошо мен чыгам эле деп аттым да, мен чыгам, неме лечение кылдырбайм. Жазып берсеңер ошо кара сууда үйдөн барып келип лечение ала берем деп эле эме кылып кызым ойлопту. Анан ошо баягы жанында палатада жаткан шерик эже, "Ой, тансага түшүп атасың, сен каяка кетесиң?"
десе анан акырын немен кармап отуруп калып анан жатып калып анан эжеме звонок кылып эже звонок кылып айттым кызым алып кеткиле мен ушундай авария болдум немеде жатам курчакта больницада дедим анан кызым алып кетишкен ушундан бери кызым ушул жакта анан ушу эмеден 2 күн ушу мурдума мына жериме чейин шишип кеткендей болуп эле килкилдеп эме болуп жүрдүм да ошондо деле баягы бирөөгө бир догурунуп бирөөдөн бир нерсе өндүрүп алайын деген ой жок да мендечи мен андай нерсени билбейм анан кийин ойлонуп отуруп акырынан 7-синде устазым бар устазыма звонок кылдым устазыма звонок кылып сурадым ушундай болду эми кандай болот ислам немесинде кандай каралат бул маселе бирөөнүн акысы жаман бирөөнүн акысына жабылгандай болбойбун сурап неме кылып бересиз билгениңизди эме кылып бериң деп устазга чыктым да устазга чыгып айттым мына ушундай болду шофер уктап кетип ушинтип встречный полосага чыгып кетип машина менен кагышып авария болуп жатам больницада мен токтодум тиричилигим токтойт жалгыз өзүммүн анан ошол устаз эмне деп жооп берди десем анан айтты өз негизи ислам шариятында да ошол эгерде шофер эме кылган болсо сиздин бүт полный ошол эменин больницанын эмесин көтөрүп берет и еще 10 күндүк сиздин 10 күн жатат экенмин деп айттым да менчи 10 күн жатат экенмин дедим 10 күн эмес мына ошол 10 болуп атат десем анан ошол күндөгү сиздин тапкан эмеңизди да кирешеңизди дагы чыгашаңызды дагы төлөп бергенге милдеттүү деди деди эле анан мен ошону эмеде телефондо сүйлөштүк да сүйлөшүп мына анан айттым анда дедим мен акымды ушундай эмени сураганга акым бар экен да десем ооба деди мына жерде мына смс жөнөттү так